Аскарбек Бактыбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, Жаныбек Болотбекович, Казыбек Кочкорович. Азыр аябай туура маселени көтөрдүңүз, Жаныбек Болотбекович. Эгерде мына бизде эки повестка дняда Китеп билим булагы деген конкурста, ошол боюнча как раз ушул тема боюнча сүйлөшмөкпүз да. Буга чейин 2019-жылы мына Азиада Самудиновна Ленинский район РЦОдо болгондо ошо мындай проект кылып, пилотный проект кылып, аябай сонун уюштурулганда, ошол жерде 300гө жакын бала катышып, кыргыз тил мугалимдери Алматыга барып келген да, ошо уткан балдардыңчы. Ушул биздин эле мындай велосипед өрүп таппай, мындай биздин китептерибиз бар да. Могул китеп билим булагы боюнча анда Түгөлбек Касымбеков адам болгум келет боюнча конкурс болду да. Биякта маселе эмнеде болуп атат? Биз мисалы үчүн сунуштар берип атабыз, бирок ал кандай аткарылып атат да? Бул программада көп нерселер бар экен негизичи. Азыр мен ошо сөзүм түшүнө турган болуш, бул роликти коюп койсоңор, бул өзүбүз жазап атайын сунуш бергенбиз да. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу максатында Китеп билим булагы долбоорунун алкагында Бишкек шаарындагы окутуу кыргыз, орус тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдарындагы окуучулардын арасында сынак өткөрүлөт. Сынак кырдаалга жараша онлайн режиминде өткөрүлүшү ыктымал. Сынактын максаты Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу, окуучулардын ой жүгүртүүсүн, сөз байлыгын жана сабаттуулугун өстүрүү, өз көз караштарын эркин билдирүүсүн калыптандыруу жана мекенчилдик сезимдерин ойготуу, сан ариптешкен технологиялардын таасиринен чыгып, китеп окууга кызыктыруу. Сынактын шарттары: сынакка Бишкек шаарындагы окутуу кыргыз, орус тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын 6-11 класстарынын окуучулары катыша алышат. Сынак 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этабы райондук деңгээлде, экинчи этабы шаардык деңгээлде. Райондук туру 2020-жылдын 15 сентябрында өткөрүлөт жана жеңүүчүлөрү аныкталат. 6-8 класстар арасындагы сынак райондук тур менен жыйынтыкталат. Шаардык турга 9-11 класстын жеңүүчүлөрү катышат жана 2020-жылдын 18 сентябрында өткөрүлүп, мыктынын мыктысы тандалат. Тапшырмалары: 6 класстар. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Алкул Осмонов деген темада дил баян жазышат. 7-11 класстар берилген чыгарманын негизинде түзүлгөн тапшырмаларды аткарышат. 7 класстар Алы Токонбаевдин Бүүнүн сыры аңгемесин, 8 класстар Чыңгыз Айтматовдун Эрте келген турналар повестин, 9-11 класстар Төлөгөн Касымбековдун Адам болгум келет повестин окуусу зарыл. Тапшырмалар ушул чыгармалардын негизинде түзүлөт. Сынактын жыйынтыгы боюнча белектер: 4 райондун жеңүүчүлөрү үчүн: 1-чи орун велосипед 16 даана, 2-чи орун гироскутер 16 даана, 3-чү орун электрондук китеп, планшет 16 даана. 9-11 класстардын мыктысынын баш байгеси iPhone 11. Жеңген окуучулардын мугалимдерине Ташкент шаарына жолдомо. Тарыхыбызды, маданиятыбызды билүү — бул биздин милдет. Ушул конкурс боюнча мындай маалыматыңыз бар беле? Жок. Ошондой эле көп шаардыктар бул конкурс боюнча эч кандай маалымат ала албай калды да. Бул ушул видеороликти өз каражатыма мына салым кылып жасап бергем жазында. Мэрия миллион сом бөлүп берип, ушу конкурс болсун деп бөлгөн. Бирок кандайдыр себептерден бул конкурс кандай уюштурганын деле мен түшүнбөй калдым. Буга чейин кичинекей аз эле сумма менен Ленинский районун уюштурганда көп киши билип, көп адамдар катышкан да. Бунусунда пандемия болуп, биз протокольный поручение дагы бар, онлайн түрүндө кылалы деген. Ошол аткарылбай, мындай аз 200 кишиден чогултуп ошондой өтүп калды да. Эми сиз да кошуп Элмира Сансызбаев айтасыздар, может мен туура эмес айтып атам. Анан мындай инициатива көтөргөн адамга мындай менин оюмча, эгерде онлайн конкурс уюштурган опыт жок болсо, анда хотя бы бизден сураш керек да, кантип өткөзөлү деп. Азыр жаңы сиз айткандай мына частный мектептерде онлайн конкурстар толтура. Сайттар бар, бул жеңил да. Бишкек шаарынын мындай приздер мененчи, биз жок дегенде 10 000 кишиге уюштурмакпыз. Пандемия убагындачы. Июльда мен жайында, жазында, жайында күн мындай чалып, жазып, сурап аткам да, качан кылалы, эртерээк кылып койбойлубу? Мындай хотя бы объявить этип коелу, анан сентябрда уюштура коебуз депчи. Эгерде биякта руководителдердин өзүнүн мындай ою, инициативасы жок болсо, канча айтсак деле бул иш болбойт го деп эсептейм.
Анан биз балдарга мугалимдерге мотивация беришибиз керек да. Булар мына азыр көлгө барып келишти туурабы? Элдин Сасыбаев. Буга чейин мына Алматыга барып келишкен. Аябай сүйүнүшүп кыргыз тил мугалим. Буга чейин 30 жылдан бери биз мындай көп жылдан бери мугалим болгондор бар экен. Мындай конкурс болгон эмес. Биз эч качан эс алып да көрө элек экенбиз. Мына мамлекеттин эсеби менен деген ушундай конкурстан депчи болгон да. Ошол маселе бул жердечи. Ойлору, сунуштары постоянно бар да. Ушуну колдоп, ишке ашырыш керек. Туурабы? Акча кетти. Конкурс уюштурду. Адамдар билбей калды. Ошого мисалы үчүн ким жооп берет? Кимди жооп кылсак болот? Кандай сунушуңуз бар? Жоопкерчилик ким алган? Эльмира Сансызбаевна бүт маалымат берген. Тилекке каршы из-за пандемии много фокус внимания ушел на пандемию, да? Июль, август, был сложный, черный дегенде, к сожалению. Я понимаю, что вот просто керекте ушундай конкурстар, сөзсүз. Нам надо планировать, делать не только по кыргызскому языку, вообще нам нужно вот учителей, как вы говорите, мотивировать. И много им не надо, вот такое вдохновение собрать. Поэтому давайте мы в следующий раз запланируем здесь вот разбираться. Они отработали, сейчас вам Эльмира Сансызбаевна подробно расскажет. Я тоже изучила вопрос, хотела поблагодарить за эту инициативу. И Бурусай в следующем году сделаем. Давайте масштабно с привлечением. Я знаю, как это делать, с привлечением наших всех, скажем, пиар-специалистов, звезд, чтобы чем больше населения узнает через те же инстаграмы, да, инфлюенсеров, больше народу примет участие. Хорошо, а вот в этом геп масштаб это такой частный эле болуп калган го, ошонусу геп ошондо болуп атат. Эч ким билген жок. Бул менин оюмча мен билбейм. Может, балки мен башка партиядан киши болчумун, вообще шайлоого чейин телефон алып. Кайдыгерлик мамиле. Кайдыгерлик. Биякта мен ачыгын айтканда ошондой. Анан 7-октябрда мага Эльмира Сансызбаевна бирөөлөр теги иштеген чалды. Эртең 8-инде вручение. Эми анда иш кылынбайт да. Бир күн мурун чалып айтып коюш эртең. Можно объяснить, да? Объясните, пожалуйста. Данный конкурс проводился в 2 этапа. Это очень хороший конкурс. Спасибо вам, что вы выделили специальные средства для закупки подарков для победителей. Но это была ваша инициатива, эти деньги были заложены в бюджете. Вам не нравится, что приняли участие небольшое количество детей. В данном конкурсе у нас приняло участие 199 учащихся. Да, это было немного, но родители их не пускали, не выпускали их из дома для того, чтобы они принимали... Да. У нас протокольное поручение, чтобы мы онлайн. Зачем рисковать и их собирать? Есть сунуштар. Анан мен сизге ролик жөнөттүм, сиз даже жооп жазган жоксуз. Жакшыбы, жаманбы сунуш? Не надо. Ваш ролик мы разместили, он был на сайте. Мы в каждую даже спикер не видел. Мы в каждую школу разослали эти ролики. Все центры образования этот ролик имели. Он висел на сайте управления образования. Эльмира Сансызбаевна, если коллега подчеркивает, действительно, вы провели этот конкурс без участия инициатора, который это вам инициировал, вы без его участия провели. Даже не призвали, действительно, еще с профильной комиссии позвать сюда, пригласить.